Салам достор, бул кыска нуска программасы бизге келген көп суроолордун арасынан биз тандап, анан бүгүн ортодонтко конокко келдик. Бүгүн бизде конокто Гүлмира Тыналиева жана тишке байланыштуу суроолорго жооп алганы турабыз. Саламатсызбы Гүлмира эже? Саламатсызбы Нурзада, бизге кайрылганыңарга чоң рахмат. Негизи бүгүнкү суроо төмөнкүдөй, өзү ортодонт деген эмне иш кылат? Себеби көп элдерде мисалы ортодонт болобу, имплантолог болобу, терапевт болобу, бизге баары стоматолог да. Өзгөчө ортодонт эмне иш кылат? Ортодонт өзү тиш жаак системасынын аномалиясын оңдойт. Биз баарыбыз окшош эмеспиз. Кээ бир кишилерди карасак алдыңкы жагы астына же артына чыгып турган болот, же жагы оң жакка же солго кыйшайган болот. Кээ бирлерди караганда жылмайганда тиштери ордунда эмес, кыйшык болот. Ошону менен ортодонт адис иштейт. Түшүнүктүү. Өзү мисалы балдарды айтып кетсек, негизи бүгүнкү негизги темабыз дал ушул балдарга байланыштуу. Эми чоңдорго деле байланыштуу болсо керек бул тема. Кайсы учурда ортодонтко кайрылуу керек? Жана балдар тууралуу айтканда канча жашта кайрылыш керек? Эң жакшы суроо Нурзада. Ата-энелер балдарын 5-6 жашында ортодонтко алып келиш керек. Ошол учурда маңдайкы туруктуу тиш чыгат, постоянный тиш чыгат. Ошол убагында көп аномалияны эртерээк чечип, кийинки осложнениялардан сактаса болот. Балдар бизге башында келгенде биз креслого отургузуп, полностью панорамный рентген снимок дейт. Тиштердин тегерете түзү рентгенге тартылат. Андан тышкары дагы капталынан караган рентген деген болот. Ошондой рентген тартабыз. Андан соң пациентти креслого отургузуп, болгон анамнезин сурайбыз. Эң алгачкы балдар мурду менен дем алыш керек. Балдар мурду менен дем албаса, үстүңкү жаактын өскөнү туура эмес болушу мүмкүн. Экинчиден, тамакты кандай тамак жейт сурайбыз. Азыркы балдар жалаң жумшак тамак жегенге көнгөн. Мурдагыдай чийки сабиз, катуу алманы чайнап жешпейт, тиш өзүнүн функциясын аткарбайт. Андан дагы балдардын вредный привычкаларын сурайбыз. Ал дагы тиштин, скелеттин өнүгүүсүнө аябай көп таасир берет. Ошонун баарын 6 жашта бала кичинекей кезинде эртерээк аныктап, ошону туура алып барышына биз көп внимание уделять этебиз. Андан дагы чала тиш жууса, кийин кариес болушу мүмкүн. Андан дагы панорамный рентген снимок деп айттым. Ошондо сразу көрүнөт кайсы тиш каякта чыгып келатат, баардык тиштерге оорду барбы. Азыр көпчүлүк убакытта кээ бир тиштери жок болушу дагы мүмкүн. Ошондой аномалиялар болуп атат азыр. Же орун жок моменттерде тиштер чыга албай, таңдайында же кээде даже мурдунун астында калып калган учурлар бар. Ошолордун баарын биз эртерээк диагностика кылып, эртерээк ошол проблеманы чечкенге аракет кылабыз. Жана мисалы орусча айтып коет го показания депчи. Ошол нерсени күтпөстөн мен түшүнгөнүм боюнча бала 6 жашка чыкты, баягы молочный тиштердин баардыгы чыккандан кийин сөзсүз бир ортодонтко көрсөтүп коюш керек. Эми ким билет, өзүбүз карап албайбыз, жанагы панорамный снимок деп койбодуңузбу, ошол нерсени алып, анан доктор толугу менен консультация кылып берсе болот турбайбы? Сиз айтып калдыңыз, азыр мындай аномалия көп депчи. Ошол нерсеге көңүл бурганда баягы баланын тиштери ордунда болуусуна эмнелер керек, жана эмнелерге көңүл буруш керек да ата-энечи? Азыр ата-энелердин арасында сүт тишти дарылабаш керек деген ой бар. Ал туура эмес. Миф. Ооба. Ар бир сүт тиши келе жаткан туруктуу тишке орун кармап турат. Сүт тишти эрте жуулуп салса, эрте алып салса, тиштер кыйшыйып калышы мүмкүн. Тиштин кыйшыгына дагы генетический фактор таасир берет.
кээде астыңкы жагы алдында чыгып турган балдарды жакшы диагностика кылыш керек. Кээ бирде генетикалык фактор болсо, где-то бир 19 жашка чыкканда гана анан дарылаш керек. Же постоянно под наблюдением карайбыз. Чоң рахмат сизге. Мынакей достор, биз бүгүн деги эле ортодонт эмне иш кылат, баланы кайсыл учурда алып барыш керек, канча жаштан баштап алып барыш керек деген суроолорго жооп алдык. Бул биздин чыгарылыш сизге пайдалуу болду деп эсептейм. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.